Саламатсыздарбы, куткаруучулар? Эркин тур. Сиздерге дагы, бизге дагы, ар бирөөбүзгө ушундай тажрыйба, ушундай кыйынчылык, ушундай жер тирөөнүн күчүн биринчи жолу баарыбыз көрүп атабыз. Мен билем, сиздердин жумушуңуздар башка куткаруучуларга салыштырмалуу эң жогорку сапатта иштеп жүрөсүздөр. Genelde hayatı Sayın Bakan gelmişken size bir nezaket ziyaretinde bulunmak istedi. Eksik olmasınlar. Bilsin misin? Bu Kahramanmaraş'tan bardığımda bilgisayarlarda, kompüterlerde karavuşlar da yetekçilerin varlığı içeriz. Aldağı televizyonda bozuluşlar var. Her bir yerde bana özünüz yakşı düşüntürasınız. Şu malumat var mı? Şu çağda vardı tam olarak. Yok, daha önce... Sen 14 düğümün önünüzde var çaptaydı, 14 düğümün. Size gösterir misin abi? Ama daha iyi yazmış. Bulgur'da dağıtır. Bugünlerde geçelim inşallah. İnşallah. Bu meseleler vurgular. İnşallah. Sizlerge çok ilgili bundan ise kayıtlanmasın. Bunun gibi olaylar daha tekrar olmasın. Kanday Bulgur'da dağı canınızda biz turabız. Her zaman biz yanınızdayız Kırgızistan olarak. Sizler çakırsanızlar dağı, çakırbasanızlar da biz Siz çağırmasanız bile her zaman elimizi uzatıp yardımcı olmaya hazırız. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я был очень приятно удивлен, и, конечно, для меня было это такой радостной вестью, когда прибыли наши первые спасатели, и в первые дни, пока поступила малая механизация, вы их здорово выручили. Огромное спасибо вам за это. Да, на самом деле это одна организация, вот это Центроспас, это то, с которого началось все спасательное дело в России, да и потом оно все разошлось. Ваш министр уникален, поскольку он единственный министр на территории вот этого международного лагеря. И интерес проявляет неподдельный и к нашему лагерю, и в целом. Но я бы хотел еще отметить, что с первого дня пребывания вот прямо на этой земле, с кем мы общались из своих коллег изначально, так это с вами. И с этого начали совместная работа, и обмен опытом. Поэтому мы тоже рады и благодарны за совместную работу. И вам тоже желаем искреннего развития вашей службы во славу жизни на земле. Так что будем общаться, будем дружить, будем обмениваться, будем работать. Şurada Sayın Bakan'la bir fotoğraf çekelim arkamızda onlarla. Biz Van'da yaşıyoruz. Erciş ilçesinde Ulupamir köyü. Metin bu İstanbul'da Kırgızlar'da köp yıl, Van Kırgızlar'da lider болып жүрді да бұл. Hazır İstanbul'un meriyasında işleydi. 13 февральда биз экинчи борт менен дагы 100 куткаруучуну алып келдик. 1 мобильный госпиталь, 20 палатка и 49 боз үйдү да кошумча алып келдик. Ошондо жалпысынан эсептегенде 127 боз үй бул жака келди, 20 палатка, 1 мобильный госпиталь. Мобильный госпиталдын ичинде бүт керектүүлчү приборлор, керектүүлчү буюмдар толугу менен бар. Мобильный госпитальдерге иштей турганга биз Минздравтан 5 кызматкерлерди алып келдик, 2 реаниматолог, хирург, 2 травматолог, жана алардын жанына биздин өзүбүздүн 8 фельдшер кызматкерлерибиз бар. Акыбал аябай оор. 130 000 имарат кыйраптыр. 31 000 азыркы күндө адамдар уже жоготууга уже учурады. Анан мындай караганда мамлекетке дагы, элге дагы аябай кыйын болуп атат. Эми бул жер тирөө күтүлбөстүнөн келген. Ушу мен калай айтылам, ушу канчалык биз иштесек дагы ушу канчалык тирүү адамдарды же болбосо каза болгон туугандарын дагы алып чыга турган болсок, бул бизге эң Кудайга жагымдуу иштердин бири болуп атат. Андан тышкары бүгүндөн баштап жалпысынан 167 биздин куткаруучуларыбыз жумушуна киришип баштады. Буга чейин 3 участокто иштеп атып, кечекиде Кудай буйруп дагы бир тирүү жанды биз чыгардык дагы. Аны ошо жергиликтүү бийликтин колдоруна тапшырдык.
Баалап келгенде биздин өзүбүздүн куткаруучулардын жумушу эң жогорку баалада. Түркиянын МЧС, губернаторлор, акимдер баары биздин жумушубузга аябай ыраазы. Кечкисинде биздин куткаруучулар 2 смендешип иштейт экен, 12 сааттан бир сутканы 12 саатка бөлүп, кечкисинде түнкүсүндө биз кыдырганда жакын тууган уруктарды биригип алып, чогулуп алып, ушу биздин жумушубуздун аракетин көрүп, баардык ыраазычылыгын айтып, ошо өзүнүн каза болгон, жоголуп кеткен туугандарын издеп күтүп турушат экен.